адам деген уктайт экен, адам деген мындай тамаксыз жүрө албайт, тамак аш, азык жейт экен, окуйт экен, анан спорт залдарга барат экен, чөмүлөт экен, адам деген. Мейли кайсы гана тармакта жүрбөйлү, түгүл уктаганда дагы, түгүл тамак жегенде дагы, түгүл ошо спорт залга барганда дагы бардык жактан үлгүлүү болушубуз керек экен. Уктаса ушул адамдай болуп уктасаң, ой, тамак жегенин карасаң ушундай бир үлгүлүү да, ушунчалык мындай бир таза, кылдат. Окуганын карасаң, ушу адамдай болуп окуш керек да, дей тургандай болушубуз керек экен да, сөздүн кыскасычы. Же болбосо мейли ошол ибадатта дагы ушул адам ибадат кылгандай, ибадат кылсам деп бирөөлөр арзый тургандай, арзуу кылгандай үлгү болушубуз керек экен. Кандай гана иш болбосун, кандай гана кесип болбосун, анын чокусунда болгонго, анын чемпиону болгонго аракет кылыш керек экен мусулман адам. Тамак жегенде дагы үлгү болуш керек деп атпайбызбы? Эми азыр бул чын да, азыр тамактанат десе жана керексиз эле нерселерди жеп, жанагындай тез татымдарды, фастфудтарды жеп жүргөндөр бар. Ал жагынан үлгү болбошубуз керек. Мусулман деген таза, тыкан, керектүү азыктарды жеп, өз убагында көп эмес, өтө аз эмес, ушул тамактын порциясын дагы көзөмөлдөгөн, пайдалуулугун да көзөмөлдөгөн бир мусулман болгонго аракет кылышыбыз керек экен деген сөз. Анан жөн эле эптеп-септеп эле, ичкен жегени деле бир эптеп-септеген бирдеме, көңүл ачуусу деле бир эптеп-септеген кайдыгер бирдеме, ошондой бир эптеп-септеген мусулман болбогула деген сөз да.